Мектепте акча чогултууларга ири суммада айыппул салы сунушталды. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева иштеп чыгып, коомдук талкууга койгон. Ал мамлекетте акча чогултууга тыюу салуу боюнча президенттин жарлыгы чыкканына карабай, бул көрүнүш уланып жатканын айткан. Мыйзам долбооруна ылайык акча чогулткан жеке жактар 20 000 сом айыпка жыгылат. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000 сом, юридикалык тараптан 60 000 сом айып төлөйт. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Министрлик 8 марттан баштап жарыкты өчүрүүнү токтотконун билдирди. Энергетика министрлиги 8 марттан баштап жөнгө салуу иш-чараларын токтотту. Анткени аба ырайынын жылышы менен электр энергиясынын керектөөсү кыйла төмөндөдү. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун борбордук диспетчердик кызматынын ыкчам маалыматына ылайык 8 мартта өлкөнүн энергетика системасында электр энергиясынын керектөөсү 61 117 000 киловольт саатын түзгөн. Өткөн күндөрү электр энергиясынын орточо суткалык керектөөсү 70 миллион киловатт саатка чейин жеткен дешти. Маалымат булак Сереп Кейджи. Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмиратындагы нөшөрлөгөн жандан улам суу ташкыны болгонун The National жана College Times жазып чыкты. Нөшөрлөгөн жандан улам өлкөнүн борбору Дубайда аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Бир катар аймактарда суу ташкыны жол кыймылын үзгүлтүккө учуратып, мектептер менен мамлекеттик мекемелер аралыкта иштөөгө өттү. Кээ бирөөлөрдү, анын ичинде ишканаларды жана жолдорду суу каптаган. Деңиз байланыштары да токтотулду. Тургундарга аба ырайынын катаал шарттарына байланыштуу өтө зарылчыл болбосо үйлөрүнөн чыкпоо сунушталды. Жан жекшемби күнү түштөн кийин дагы уланары күтүлүүдө. Маалымат булак Сереп Кейджи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ушуну менен бүттү. Эрдоган карьерасындагы акыркы шайлоо тууралуу айтты. Түрк лидери 26 февралда 70 жашка толду. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 31 мартка дайындалган муниципалдык шайлоо саясий карьерасындагы азыркы шайлоо боло турганын билдирди. Бул тууралуу Анадолу агенттигине таянуу менен РИА Новости жазды. Тынбай иштедим. Бул шайлоо мыйзам чегиндеги ыйгарым укуктарыма ылайык акыркы шайлоо болуп калмакчы. Бирок мен аны жыйынтыгы менен кийин келчүлөргө ишенип өткөрүп берем, деген Эрдоган Стамбулда жаштар алдында сүйлөп жатып. Эскерте кетсек, 26 февралда түрк лидери 70 жашка толду. 2014 жылдын августунан бери президенттик кызматты аркалап келет. Былтыркы 2 тур менен өткөн шайлоодо жеңишке жетип, дагы 5 жыл өлкөнү башкаруу укугуна ээ болгон. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Өзбекстандагы төрөт үйлөрүнүн биринде сойкукана уюштурулганы аныкталды. Коңшу Өзбекстандын Бухара облусунун райондук медициналык бирикмесинин төрөт бөлүмүндө интимдик жолугушууну уюштуруу үчүн сойкукана иштегени аныкталды. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышты.
Маалыматка ылайык 27 февраль күнү кечинде Бухара облусунун Шафирхан районунда укук коргоо кызматкерлери атайын операция жүргүзүп, анын жүрүшүндө сутенерду кармашкан. Ал райондук медициналык бирикменин төрөт бөлүмүнүн 40 жаштагы кызматкери болуп чыкты. Сутенер кардардан 20 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Ал ага түздөн-түз төрөт бөлүмүнүн аймагында интимдик жолугушууга шарт түзүп берүүнү убада кылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандар 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган. Эске салсак, былтыр жайында Рамитан районунда жергиликтүү медициналык борбордун 58 жаштагы кызматкери түз эле иштеген жерине союккана ачкан. Ал каалаган адамга мамлекеттик мекемедеги бөлүмүнү жөнөкөй акыга ижарага берген. Маалымат блок Супер KG. Пакистандагы студент WhatsApp'тагы билдирүүлөрү үчүн өлүм жазасына тартылды. Пакистандын соту Мухаммед пайгамбарды кемсинткен WhatsApp билдирүүлөрү үчүн 2 балага өкүм чыгарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бул иш боюнча айыпталуучулар 22 жаштагы студент жана 17 жаштагы бала болгон. Биринчиси Мухаммед пайгамбарды жана анын аялдарын кемсинткен сүрөттөрдү жана видеолорду жаратканы үчүн өлүм жазасына кесилген. Экинчиси мазмунду тартканы үчүн. Ал жашы жетелик болгондуктан өмүр бою эркинен ажыратылган. Аларга карата арызды жергиликтүү тургун жазган. Анда ал уюлдук телефонуна пайгамбарды кемсинткен фото, видеолор келип жатканын айтып, алардын авторун жоопко тартууну талап кылган. Маалымат блок Супер KG. Венгриянын башчысы дүйнөгө тынчтык орното ала турган адамдын ысымын атады. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп дүйнөгө тынчтыкты орнотуп турган лидерлердин бири. Бул тууралуу Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Трамп менен жолугушуп чыккандан кийин ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бүгүн Дональд Трамп менен болгон жолугушуу абдан кубанычтуу болду. Бизге дүйнөдө урматталган жана тынчтыкты алып келе турган лидерлер керек. Трамп алардын бири. Кайра келип, бизге тынчтык алып келиңиз, урматтуу президент, деп жазды Орбан. Орбан Трамп жана анын кеңешчилеринин чакантоо менен 9 мартта АКШнын мурдагы президентинин Флоридадагы жеке резиденциясында жолугушту. Маалымат блок Супер KG. We'll be right back.